Мен өзümün oyumu başka bir göz karашım aytayın деп атам. Өлкөнүн өнүгүүсүн кандай bir анализдер менен аныктайт. Бул биринчиден коопсуздук. Коопсуздуктун ичинде баары бар. Сот бийлиги, ички внутренний органы, башка сырткы баары биригип, бул коопсуздук. Экинчиси билим берүү, саламаттыкты сактоо. Менин балдарым кандай билим алат экен, менин ден соолугум кандай болот экен деп элдер ойлонот. Мен коопсуздугум дейт. Үчүнчүсү экология. Экология бүгүн үчүнчү эмес, биринчи орунга чыкты. Кытай өлкөсү 30 жылда миллиард эмес, триллиондогон акчаларды иштеп, 30 жылда өзүнүн экологиясын бузганын үстүнөн бүгүн иштеп атат. Ошончо 30 жылда иштеп, экономикасын көтөргөн акчанын баарын кайра салса, экологиясы 30 жыл мурункуга келбегенин булар түшүнүп, аз моюндарына алып, экологияны сактагыла деп атат. Зеленый экономика бүт дүйнөнү каптап атат. Биз жасай турган ишибиз, менин оюмча, биз соттошсок, биз утулабыз дегендер болуп атат, башка болуп атат. Биз соттошпой эле, сиздердин берген отчетуңуздарда прекращение деп токтотуп, биз кумтөрдү жаап салышыбыз керек. Такыр иштетпешибиз керек. Биз дагы, алар дагы. Айтып берейин, 30 жылда биздин тапкан пайдабыз 1 миллиард 700 миллион экен. 30 жылда биздин бюджетибиз 30 миллиард. Биз 1 миллиардтын тегерегинде алган акчабыз бүгүн ущерб деп сиздер 5 миллиардка жакын көрсөтүп атасыздар. Эгерде биз 50%-ин толук алганыбызда деле биз ошо бүгүнкү ущербти толуктай албайт экенбиз, значит биз зыян тартып атыппыз да. Бизге эч кандай пайдасы жок экен да. Биздин бала чакабыздын пайдаланып турганын биз алып коюп атабыз. Алла Тааланын жараткан жаратылышына биз каршы чыгып атабыз. Биз өзүбүздү губит этип, бүт дүйнөдөгү эл экология менен күрөшүп атса, биз ошону талкалаган атабыз. Ооба, эртеге пайдасы чыгышы мүмкүн көбүрөөк. Ошондо деле бүт алып келгенде анча пайда чыкпай атпайбы? Биз жаап коюп, биз инновация менен келечектеги башка элдер кетип аткан жол менен кетсек, бизге зеленый экономика bundan көбүрөөк акча алып келип бериши мүмкүн. Туура пайдалансак. Биз бул теманы жабыш үчүн токтотушубуз керек. Соттошсок, иштетсек деген бул чакыруулар менин оюмча бир топтордун гана кызыкчылыгы мурункудай болуп келген, ошондой кайталана берет деген түшүнүктө. Мен айтып аткан жокмун, бирөө кызыктар деп. Ошого алып келет сөзсүз. Андан кача албайсыздар. Ал болото, ал круга барат, ошого кирип кеткенбиз. Андан чыга албайсыздар. Ошого кайрылып келебиз. Сиздер сүйлөшүүлөргө барасыздар айласыздан. Же өзүбүз иштетебиз дейсиздер. Өзүбүз иштетсек мамлекет. Государство плохой менеджер деп бул жөн айтылат. Ошол талап тонолууга кайра беребиз дагы, биз итөгүндө биз экологиябыз талкаланат дагы, бала чакабызга, элибизге зыян келтиребиз. Жаратканын мыйзамдарына каршы кетип атабыз. Адамдардын ден соолугуна туура эмес кетип аткан жакка кетип атабыз. Биз бул рак, бул кумтөр рак. Бул күчтөп келет. Ушундайында биз муну кесип алып таштап кумтөр деген теманы жабып, биз акылыбызды, боло турган күчүбүздү, күчтүү биздин инсан балдарыбызды пайдаланып, энергиябызды, билимибизди башка жака жумшашыбыз керек. Экологияны талкалагандан эмес. Эгерде ушул жак менен иштей турган болсоңуздар, жардам бере турган биз уул кыздарыбыз толтура. Дүйнөдө бүт жакта жүрсө, жардам беришет. Дүйнө, бес мир дүйнө бизге жардам берет. Биз экологияны тазалаш үчүн, экологияга биз жакшы подход кылыш үчүн деп биз ошондой заявление менен чыксак, биз жапкамасак, бизди эмес, тигилерди күнөөлөйт. Бүт дүйнө. Эгер биз алардан тартып алып туруп өзүбүз иштетебиз десек, анда билбейм, анда ооруак болуп калышы. Бул биздин жерибиз, кумтөр биздики, кумтөр элдики, кумтөр элдики болуш керек, кумтөр элдин ден соолугуна каршы иштебеш керек. Пайданы 5% бюджеттин пайдасын алыш үчүн элдин ден соолугуна каршы иштебеш керек. Эл 6 миллион эл баары бирдей ошодон өзүнүн үлүшүн алып атабы? Албетте жок. Алган жок. Ошон үчүн мен айтат элем, жабыш керек.
токтотуш керек. Дүйнө эл кайсыл жакка ынтылып аткан ошол жол менен биз кетишибиз керек. Рахмат.